Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Кыргызстанда жогорку билим берүү иши 20-кылымдын 20-жылдарынын экинчи жарымында башталган. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин айтканга арзый турган бир канча ондогон жылдарды камтып басып өткөн жолу бар. Аталган жогорку окуу жайдын тарыхы 40-жылдардын орто ченине барып такалат. Эң алгач бул окуу жай кыз келиндер арасынан башталгыч класстын мугалимдерин даярдап чыгарган мекеме катары түптөлгөн. Тактап айтканда, Кыргыз СССРнин Эл комиссарлар советинин 1944 жылдын 15 декабрындагы номер 825 токтомунун жана Кыргыз СССРнин эл агартуу комиссариатынын 1945 жылдын 19 январындагы номер 11 буйругунун негизинде Фрунзе шаарында кыз келиндер педагогикалык окуу жайы ачылган. Кийин кайра СССР министрлер советинин 1950 жылдын 25 октябрында чыккан токтомунун негизинде кыз келиндер педагогикалык окуу жайы Кыргыз кыз келиндер педагогикалык институту болуп кайрадан түзүлөт. 1952 жылдын июлунда Кыргыз СССР министрлер советинин Маяковскийдин 60 жылдыгын белгилөө жөнүндөгү номер 625 токтомуна ылайык Кыргыз СССР агартуу министри 1952 жылдын 16 июлундагы номер 81 буйругунун негизинде Кыргыз кыз келиндер педагогикалык институтуна Маяковскийдин ысымы ыйгарылган. Кыргыз мамлекети өз алдынча эгемендик алган жылдары 1992 жылы 23 майда Кыргыз Республикасынын президентинин буйругуна ылайык Маяковский атындагы Кыргыз кыз келиндер институту болуп кайрадан түзүлөт. 1992 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 24 декабрындагы номер 629 токтомунун чечими менен институтка Кыргыз элинин көрүнүктүү окумуштуусу, коомдук ишмер, Кыргызстандагы педагогикалык билим берүүнүн өнүгүүсүнө ополтоодой кошкон салымы үчүн туңгуч агартуучу Ишеналы Арабаевдин ысымы ыйгарылган. Ошол кездеги өлкөдө жүргөн демократиялык процесстер жана гендер саясаты билим берүү системасын, өзгөчө жогорку билим берүү тармагын интеграцияланууга ылайыктап, реформалоо зарылчылыгын жаратты. Мындан улам 1994 жылы өкмөттүн номер 307 токтомунун чечими менен Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетине өзгөртүлгөн. Учурда аталган окуу жай өткөн муундардын санжыралуу салттарын уланткан, билим берүү мейкиндигинде бүтүрүүчүлөрдү даярдоонун жогорку сапатын камсыз кылган, ички жана тышкы атаандаштыкка жөндөмдүү эл аралык деңгээлдеги университет деген аты бар окуу жайы багытына бел байлап, бул жаатта иштер азыркы таптада кызуу жүрүүдө. Буга байланыштуу Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети өлкөдөгү университеттер бирлигинин, университеттердин улуу хартиясынын, Эднет жогорку билим берүү мекемелеринин мүчөсү. Мындан улам КМУнун мобилдүүлүк долбоорунун алкагында окуу жайлар аралык студенттерди алмашуу келишими боюнча Казакстан, Түркия, Корея, Япония, Германия жана Россияда билим ала алышат. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети учурда Кыргызстандагы 10 алдыңкы жогорку окуу жайдын катарына кирет. Бүгүнкү күндө университетте 14740 студент билим алса, 1000ден ашуун профессордук окутуучулук курамынан турган эмгек жамааты эмгектенет. Университетте 5 институт, 9 факультет, ошондой эле чет элдик окуу жайлары менен байланышты ишке ашырып турган эл аралык бөлүм иштейт. 2022 жылдан баштап Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин ректору Абдраева Айгүл Төлөковна жетектеп келет. Окуу жай Кыргызстандын жакынкы жана алыскы чет мамлекеттердин илимий жана окуу жайлары, мамлекеттик органдары, билим берүүнүн жана илимдин ар кандай тармактарынын мекемелери жана уюмдары үчүн кадрларды даярдоону, кайра даярдоону жана квалификациясын жогорулатууну камсыз кылып келет. Университеттин окутуучулук профессордук курамынын жана кызматкерлеринин социалдык жана жарандык укуктук макамын колдоого ар тараптан көмөк көрсөтөт жана дүйнөлүк билим берүү мейкининде дайыма интеграцияланууга умтула берет.